Assalamu alaikum. Ташкент жерлестер жана ошондой эле Ташкент мигранттар. Ушул 4 жылдан бери келе жаткан Ташкент Садака биримдин фондун түзүп, ушундай эле чет жакта иштеп жүрсөк дагы ушул Ташкөмүрүн элим жерим үчүн деп чогултуп, каражаттар топтоп, жетишпеген үй бүлөлөргө, муктаждарга жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга таркатып келип жатабыз. Ошондой эле көптөгөн иштерди Ташкөмүрдөгү болуп жаткан балдар аянтчалары жана ошондой эле баардык кылган жакшы бир нерселерди бул Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылынган нерселер баардыгы. Ошо менен эле айтып кетмекчимин. Ушул биздин 3 эмес бар, ушу көйгөй. Аны ушул 3 көйгөй менен кайрылайын деген себептер менен силерге айтайын деп жатам. Биринчи себеп ошо 50 лет аллея жанагы балдар аянтчасы курулган акыркы курулгандын сугатчысына биз 6000 сом төлөшкөнбүз. Ошол курулгандан баштап. Азыр ошону биз барып мэрияга өткүзүп бердик. Азыр ошо менен ДМС өзү ала турган болду, өзүнүн карамагына 6000 сом алар төлөп бере турган болду. Ал бир. Экинчиси бул биздин офистеги жанагы өкмөт жана айыл өкмөттөгү ачылган офис. Ошол жерде иштеп жаткан келин бар, ал келин өзү муктаж экен. Анан кийин ага биз жардам берсек эле 3000 сомдон жардам бермекпиз. Анан ал ошо офисте кармап туруп иштеткени үчүн биз ага 6000 сом акча беребиз. Ошолмойдон ошол офис туруп тура берсин деген ойдобуз. Анткени 6000 сом 800 сом ижара акысы, 200 сом светине, 7000 сом общий төлөнөт экен. Ошону биз иштетип тура турган болсок, ал бизге пайдасы көбүрөөк тиет. Анткени баягы көптөгөн муктаждар ошол жерге келип кийинишип, ошол эмне керектүүлөрүн ошонун баардыгын өзүнө алып кетишет экен. Офис бизге аябай керек. Кудай буюрса до конца иштей берсин деп ойлойбуз. Ошол бериш керек. Ал экинчи очередь. Үчүнчү, мына Кудай кааласа карточка ачылды. Ташкөмүрдүн Садака биримдигин ал алмашты. Эме Сбербанк карта Россиядагы. Ошого телефону жанагы өзүнүн картанын номери кошо байланган ошо номери менен картаны чыгарып койдук. Кудай буюрса мына иштей баштады. Азыр ошолго садаканы ошол жакка которо берсеңиздер болот. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылыкта кылайын. Үй бүлөңүздөр менен тынч болгула. Рахмат.